Салам достор, каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен мен Каникей. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге банандан жасалуучу эң бир популярный маскалардын бирин көргөзүп беремин. Видеону акырына чейин көрүп, лайк басып, каналыма катталып кеткенди унутпаңыздар. Ал үчүн подписаться деген кнопканы басып, коңгуроonu бассаңыз менин видеолорумду калтырбай көрө аласыздар. Банандан көп эле маскалар жасап алсаңыздар болот үй шартында. Мен сиздерге азыр бир рецептти көргөзүп беремин. Бул рецептти мен көптөн бери колдонуп келемин. Жасап алыш жолу аябай оңой. Бизге керек деле только банан, жумуртка, анан сметана керек болот. Бул маска кургак жана майлуу беттерге дагы түшөт. Азыркы мен сиздерге көргөзүп турган маска бетти дымдандырып эле койбостон өзүнүн бир бетти агартуучу касиетке дагы ээ. Банандын бетке пайдалуулугу беттеги майда тырыштарды кетирүүгө да жакшы жардам берет, ошондой эле жаңы түшө турган тырыштардан сактайт. Ар кандай витаминдердин түрү бар. Ал витаминдер аябай бетке пайдалуу витаминдер. Эгерде сиздин банандан аллергияңыз жок болсо, коркпой эле бананды бетиңизге коюп колдоно берсеңиздер болот. Бул маскага сметана кошулат, бирок сметананын ордуна башка нерселерди дагы кошсоңуз болот. Мисалы, творог кошсоңуз болот, быштак, сүзмө. Айрыкча сүзмө кыйын бетти агартат. Сүзмөнүн дагы тузу жолунан кошосуз. Азыр мен көргөзүп берем кантип жасалуусун. Бизге керектелүүчү банан, жумуртканын сарысы, анан сметана кошобуз. Банандан өзүңүздөргө ылайыктуу көз өлчөмдү аласыздар дагы. Тарелкага салып, жакшылап эзип аласыздар. Андан соң жумуртканын сарысын кошобуз. Буну дагы аралаштырып алабыз. Сметанадан дагы жарым чай кашык кошобуз. Буну дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй биздин маскабыз даяр болуп калды. Жыты дагы аябай жакшы жыттанат. Банан жыттанат. Бул масканы жасагалар менен батыраак койгонго аракет кылыңыздар. Себеби маскадагы банандар карайып кетиши мүмкүн. Ушу достор, бүгүнкү видеодо мен сиздерге ушундай жакшы рецептти көргөзүп бердим деп ойлойм. Каналга катталып, лайк басып, комментарийге ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер. Анда кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта жакшы калыңыздар.